Кинезиология түшүнүгү грек тилинен алынган. Адам кыймылы жөнүндөгү илим дегенди туюндурат. Дары-дармексиз физикалык даярдыкка жана спорттук жаракаттарды алдын алууга багытталган медицинанын бир тармагы катары белгилүү. Бул адистиктеги дарыгерлер көбүнчө ар кандай физикалык шарттарды, сыныктар, штамптар жана жайылып кетүү сыяктуу курч ооруларга каршы дарылоо жүргүзөт. Кыймыл аракеттин жардамы менен гана дарылап жатабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул шаймандар ошол омуртка жана муун тутумдарынын иштөөсүнө толук бир жардам берет да. Ар бир оорулуу менен бирме бир өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө, жашына карап, өзүнүн күчүнө карап жана кандай бир ооруларына байланыштуу ушул атайын көнүгүүлөрдү жасап, андан сырткары азыр эң эле жаңы шаймандардын менен физиотерапиялык аппараттардын жардамы менен деле колдонуп келатабыз. Бактыбек Пыратов бул адистик боюнча аймактагы жалгыз дарыгер. Иш тажрыйбасын Россия, Туркия мамлекеттеринде топтогон. Чоң суммадагы маянага сунушталган жогорку кызматка карабай өз мекенине кайтып келген. Өз каражатына түштүк аймакта гана эмес, республикадагы алгачкы калыбына келтирүү борборун ачкан. Мында азыр 10 кызматкер иштейт. 2,5 жылга чейин өз кесип ушул реабилитация жаатында иштеп жүрдүм. Ал жакта өзүмчө главврач даражасына чейин жеттим. Андан сырткары ошол Турциянын Стамбул шаарындагы кинезитерапия борборуна атайын түрктөрдүн жердештерибиздин чакыргандыгына байланыштуу ал жака врач-консультант болуп иштеп келдим. Ал жерде деле 1,5 жылга чейин ошол врачтарда мындай обмен опыта болуп, бири-бирибизден үйрөнүп, ошонун негизинде бул клиниканы ачууга туура келди. Кинезиологтун иши пандемия башталгандан тартып көбөйгөн. Тумоодон дене булчуңдары менен дем алуу органдарынын жабыркагандардын саны өскөн. Өпкөнүн бакубат иштеши үчүн жасалуучу көнүгүүнү Бактыбек Пыратов Орусиядагы кесиптештеринен үйрөнүп келген. Айтымында аз кыймыл адамдын өпкөсүнүн айрым катмарында уктоо режимин шарттайт. Дем алуу органындагы кычкылтектин толук айлануусу үчүн кадимки эле жөнөкөй көнүгүүлөрдү үй шартында такай жасап туруу көп ооруну алдын алат. COVID-19 жуктуруп, андан кийин айыгып чыккан бейтаптарды үй шартында же болбосо атайын борборлордо калыбына келтирүү, дайыма калыбына келтирүү зарыл. Себеп дегенде ошол эле вирустун токсиндерин организмден тест арсин көрсөткөн учурларда организмден чыгаруу үчүн кыймыл аракеттерди жасоо, туура тамактануу жана көп суюктукту колдонуу зарыл да. Ошон үчүн жана айтпадым эле, бүт дене ооруп келген учурлар көп катталып жатат да, бул токсический действие жанакы булчуңдарга таасир тийгизгени. Дарыгер кинезиология бөлүмүн айрыкча райондук ооруканаларга киргизүүнү сунуштайт. Анткени бейтаптарга жашаган жеринде ыкчам жардам көрсөтүү натыйжалуу жыйынтыгын берет. Бул жерге келген бейтаптар амбулатордук түрдө келет 2-3 саатка чейинки процедураларды алат. Эң негизгиси биз атайын көнүгүүлөрдү жасатабыз. Андан соң физиотерапия бөлүгү бул ультразвуковая терапия, ударно-волновая терапия, парафин жана башка физиотерапияны колдонуп, андан соң массаж жана башка процедуралардын негизинде 2-3 саат амбулатордук түрдө келип кетишет. Дарыланышат. Дары-дармексиз эле көптөгөн ооруларды айыктырганга мүмкүндүгүн айткан адистер жарандарды жаш өзгөчөлүгүнө карабай ар убак кыймылда болууга чакырат. Анткени оорунун көбү да дал ушул аз кыймылдан, туура эмес тамактануудан келип чыгат. Кадам аталышындагы реабилитациялык борбордун түзүү демилгеси кайдан чыкты? Анан кайсыл каражатка? Анан бул борбор медициналык кандай кызматтарды аткарат? Ушул боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Негизинен бул Кадам клиникасы түштүк жергесинен Ош Баткен Жалал Абад жергесинен негизги жалгыз гана чоңдордун реабилитационный центри болуп эсептелип турат азырынча. Буга чейин чындыгын айтканда азыр өзүңүздөр көргөндөй жаш кадрлар сырт жакка кетип, мен деле ошолордун катарында
сырт жакта окууну бүткөндөн кийин сырт жакта иштеп, ошол эле Москва шаарында 2,5 жылга чейин өз кесиби ушул реабилитация жаатында иштеп жүрдүм. Ал жакта өзүмчө главврач даражасына чейин жеттим. Андан сырткары ошол Турциянын Стамбул шаарындагы кинезитерапия борборуна атайын түрктөрдүн жерлештерибиздин чакыргандыгына байланыштуу ал жака врач-консультант болуп иштеп келдим. Ал жерде деле 1,5 жылга чейин ошол врачтарда мындай обмен опыта болуп, бири-бирибизден үйрөнүп, ошол негизинде бул клиниканы ачууга туура келди. Себеп дегенде, өзүңүздөр билгендей, биздин азыркы шартта ден соолукту чыңдоо ушул дүйнө жүзүндө болуп жаткан пандемиянын өзүңүздөр көргөндөй эле пандемия адамзатты эң негизгиси бул ден соолук биринчи орунда турарыны көргөзүп койду. Ошол эле учурда бул центрдин борбордун аталышы дагы Кадам клиникасы ден соолукту чыңдоо борбору жана реабилитация борбору болуп эсептелинет. Бул жерде ошол биздин калкыбыздын бир аз ден соолугуна өтө кайрымдуулук мындай кош не кылып коюп атат. Ошол негизинде бул жерде ден соолукту чыңдоо борбору болуп дагы эсептелинет да. Ден соолукту чыңдоо борборунда кандай медициналык кызматтар көрсөтүлөт? Бул жерде Кандай адамдар кайрылат? ден соолукту чыңдоо жана реабилитация борборунда өзүңүздөр көргөндөй эле бул жакта бүт омуртка тутуму, муун ооруларынын патологиясына, андан сырткары эң эле оор болгон омурткасы азыркы жараат алып, омуртка сынгандан кийин, операция болгондон кийин, жүрөк операциядан кийинки оорулар, ошондой эле муундардын оорусу, бул артроз, артрит, коксартроз сыяктуу оорулар, андан сырткары эң эле көп кездешүүчү омуртка патологиясы, грыжа, протрузия сыяктуу ооруларды эч кандай дары-дармексиз гана адамдын өзүнүн резервдик кыймыл аракеттин жардамы менен гана даарылап жатабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул шаймандар ошол омуртка жана муун тутумдарынын иштөөсүнө толук бир жардам берет да. Ар бир оорулуу менен бирме-бир өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө, жашына карап, өзүнүн күчүнө карап жана кандай бир ооруларына байланыштуу ушул атайын көнүгүүлөрдү жасап, андан сырткары азыр эң эле жаңы шаймандардын менен физиотерапиялык аппараттардын жардамы менен деле мындай колдонуп келатабыз. Күндөн күнгө ушул медицина бир жайда туруп калбайт да. Ошон үчүн күндөн күнгө биз жаңы аппарат алганга аракет кылып жатабыз. Бул клиниканын ачылышында бир аз кыйынчылыктар турду. Финансылык жактан бир аз кыйынчылыктар турду. Бирок ошого карабастан өз аракетибиз жардамы менен өзүңүздөр билгендей кредит сыяктуу жана башка бир финансылык жардамдар негизинде азырынча ушул болушунча өз күчүбүз менен гана ушу түптөп алдык десем болот да. Бирок кыска убакыт ичинде биз өтө чоң бир результаттарга жетиштик да. Себеп дегенде ушул убакытка чейин иштегенибиз кыска убакытта 6-7 айдын негизинде 6-7 бейтапты бутка тургуздук. Бул дегени буга чейин алар коляскада отуруп, колу буту иштебей турган бейтаптарды мына бутка тургузуп, азырынча кээ биркилери уже өз жумушуна кайткан учурлар болду, жана окууга тапшырып иштеп жаткан учурлар болуп жатат да. Айта кетсем, бул биздин калктын көп катмары ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү деген боюнча бир аз түшүнүгү төмөн болуп жатат. Ар бир ооруну бир гана дары-дармек гана дарылай алат деген гана ой бар да, түшүнүк бар. Эми алып келсек, бул жерде хронический оорулар, бул жана кыймыл жана сөөк патологияларында, булчуң жана сөөк патологияларында бул дары-дармексиз гана дарыласа болгон учурлар бар. Ошону биз бул жерде эч кандай дары-дармексиз эле колдонуп дарылап келип жатабыз.
Мындан сырткары быйылкы пандемиянын учурунда бизге буга чейин түшүнүксүз болгон баягы өпкөнү ар убакыт дем алдырып туруу дагы ушул реабилитациялык борбордо жасалып жатат деген маалымат бергенсиз да. Ушул боюнча кандай жүрдү? Өпкө деги эле адамдын өпкөсү кандай эрежелерди сакташ керек? Чынына азыр пандемиядан кийинки өпкө оорулары, өпкө пневмониясы жана оорулары пайда болду да. Бул жерде ушул коронавирус COVID-19 кийинки осложнение өтүшүп кеткен учурларында кийин кайра дарылангандан соң ушул жерде реабилитация өткөрүп жатабыз. Бул өпкөнүн толук бардык бөлүктөрүнү иштетүү үчүн атайын көнүгүүлөр жардамы менен бул жерде кайра калыбына келтирип жатабыз. Бул жерде бир гана өпкө эмес, ошол эле COVID-19 кийин чалдыккан бейтаптар жана ошол муун оорусу менен көп кайрылган учурлар болуп атат. Ошол эле бүт денесинде булчуңдар ооруп калган учурлар келип жатат. Ошол учурларда биз мына атайын шаймандар аркылуу булчуңдарды кайра калыбына келтирип, өпкөнүн иштөөсүн кайра калыбына келтирип, денедеги кан айланууну жакшыртуу менен мына адамдарды кайрадан өз калыбына келтиргенге жардам берип жатабыз да. Үй шартында дарыланып аткан же болбосо ковидтен кийин үйгө чыгарылган бейтаптарга кандай кеңеш бересиз? Эмне кылыш керек элементарный? COVID-19'du жуктуруп андан кийин айыгып чыккан бейтаптарды үй шартында же болбосо атайын борборлордо калыбына келтирүү, дайыма калыбына келтирүү зарыл. Себеп дегенде ошол эле вирустун токсиндерине организмден тест арсин көрсөткөн учурларда организмден чыгаруу үчүн кыймыл аракеттерди жасоо, туура тамактануу жана көп суюктукту колдонуу зарыл да.